Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде суроолор боюнча самсынын камыры болмокчу. Ак май менен жасалган аябагандай даамдуу камырлар болот. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Камырына мен бүгүн жогорку сорттогу ундан 700 граммды элип алдым. Ошондой эле 400 мл муздак суу, 1,5 чай кашык туз жана жарым чай кашыктай лимон кычкылынан кошсок, камырыбыздын сапаты бир топ жогорулап, жакшы сакталат. Ошондой эле тезирээк дагы даяр болот. Ал эми разрыхлитель бул каалооңузга жараша кошсоңуз деле болот, кошпой деле койсок болот. Эми сууну куюп, камырыбызды жууруп алабыз. Камыр өтө катуу болбош керек, ошондой эле жумшак дагы болбой, орточо жумшактыкта 700 грамм унга болжол менен 380-400 мл суу жетиштүү болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып алгандан кийин 2 аш кашык өсүмдүк майын куюп, камырыбызды жакшылап бийлеп жууруп алабыз. Эми камырдын бетин жаап 15-20 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ал эми камырды жайып жатканда ундаш үчүн мен 100 грамм жүгөрүнүн крахмалына 100 грамм унду жакшылап аралаштырып алдым. Дал ушундай жол менен колдонсок, биздин камырыбыз өзүнө ашыкча унду албай, катып кетпейт жана жайганга дагы ыңгайлуу болот. Ошондой эле жеңил дагы келет. Камырды экиге бөлүп жана ар бир бөлүгүн дагы 3кө бөлүп алабыз. Жакшылап тоголоктоп, бетин жаап дагы 5-10 мүнөттөй тыныктырып койсок, камырды жайганга ыңгайлуу болот. Эми камырларды жайып баштасак болот. Өтө жука кылып дагы жайбайбыз жана калың дагы болбош керек. Болжол менен калыңдыгы 3-4 мм болсо болот. Алгач 3 жайым камырды жайып алабыз. Ал эми камырлардын ортосун майлаганга жумшак ак майдан 200 граммдай колдонобуз. Майды эритпейбиз, ал өзү үйдүн температурасында туруп жумшарышы керек. Ошондуктан алдын ала муздаткычтан алып чыгып коебуз. Жана май канчалык даамдуу, сапаттуу, жакшы май болсо, самсын камырлары албетте ошончолук даамдуу болот. 3 жайым камырды биринин үстүнө бирин жайып, ортолорун майлап чыгабыз. Үчүнчү жайым камырдын дагы бетин майлап, тыгыз кылып эми ороп алабыз
жана оролгон камырыбызды целлофан баштыкка салып муздаткычка 1 саатка салып койсок, майы жакшылап сиңип, кескенде ыңгайлуу болот. Ал эми шашып жатсаңыз 30 мүнөткө тоңдургучка салып койсоңуз болот. Дал ушундай жол менен эле кийинки 3 жайым камырды дагы жайып, ороп муздаткычка салып койдум. Ал эми 1 сааттай муздаган камырыбызды майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Бул өзүңүздүн каалооңузга жараша. Эгер майдараак самсык болсун десеңиз, анда ичкерээк турайбыз. Ал эми чоңураак болсун десек, албетте чоңураак турап алабыз. Мен 11 бөлүккө бөлүп алдым. Болжол менен 10-12 бөлүккө бөлүп алсак болот. Бардыгы 2 жайым камырыбыздан 20-24 самсы жасап алсак болот. Мына эми кесип алган камырларыбызды тоголоктоп, бир аз жалпайтып, жайып, дароо эле самсыларыбызды жасай берсек болот. Ошондой эле тоңдуруп койсок, мындай камыр көпкө чейин тура берет. Болгону керектүү убакта алдын ала тоңдургучтан чыгарып коебуз. Же болбосо тоңдургучтан 1 күн мурун чыгарып, муздаткычка салып койсоңуз, өзү жайы эрип, камыр сапатын жоготпойт, жайганга ыңгайлуу болот. Ал эми тоңдургучка салаарда эки жагынан унга малып, целлофан баштыкка салып, желин чыгара жакшылап байлап, тоңдургучка салып коебуз. Достор, ушуну менен бүгүнкү видеобуз дагы аягына чыкты. Эгер жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Суроо сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма катталыңыздар жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.